Мен негизи Орусияда төрөлгөм, тагдырга байланыштуу. Анан ал жакта окуп жүрүп, өзүм мекеним жөнүндө көп деле нерсе билчү эмесмин. Биздин тарыхыбызга деле көп кызыккан эмесмин. Ал кезде анан Кыргызстанга көчүп келгенден кийин деле орусча сүйлөп жүргөм, анан кыргыз ырларын уккан эмесмин. Бир гана ошо көбүнчө англисче ырларын угуп жүргөм. Анан апам жаш бала кезимен үркүн жөнүндө айтып берген. Бирок мен аны такыр түшүнгөн эмесмин. Айтып берчү ошо Кытайда азыркы учурда туугандарыбыз бар. Алар мурда качып кетишкен. Анан мен түшүнгөн эмесмин. Эмнеден качышкан, эмне үчүн, же кимден качышкан. Көп деле бирок маани берген эмесмин. Убакыт өткөн сайын өзүмдүн улуттук иденттүүлүгүмдү кайрадан өзүм үчүн ачып баштадым. Кыргызча анча деле жакшы сүйлөгөн эмесмин. Өзүм кызыгып, өзүм үйрөнүп баштап, сүйлөп баштадым. Сүйлөй берип, үйрөнүп калдым. Кыргыз тилди кичине үйрөнгөндөн кийин өзүмө жаккан ырларды жазып баштадым. Негизи мен убакыт өткөн сайын түшүндүм. Биз өз тарыхыбызды, өз тилибизди унутпашыбыз керек. Аны сактап, келечектеги муундарга тапшырышыбыз керек. Анткени биз тарыхыбызды, өткөн окуяларды эстесек, биз жаркын, туруктуу, бекем келечегибизди кура алабыз. Ошол үчүн сиздерди 22 май күнү All Planet'ке саат 4-кө эсимде уюштурган үркүнгө арналган иш-чарага чакырам. Мен жана Кайбар ансамбле сиздерди күтөбүз.